Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу биздин көрүүчүлөр, Халва шоунун көрөрмандары, барыңыздарга салам айтабыз. Ал эми бүгүн дагы кайрадан биз оюнду баштаган отурабыз. Адаттагыдай мен студияда жалгыз эмесмин. Бизге келген коноктор бар. Анда дароо эле тааныштырып өтөлүм. Бири-бирибизди тааныштырып атканда кочоп турабыз аябай, Берилип. Анда эмесе бизде коноктом менин оң тарабымда отургандар Чолпон Медитбекова, диктор алып баруучу. Кочобур. Браво! Чолпон, кош келдиңиз. Дикторлор негизи жаңылыктарды көп айтышат го, эмне жаңылык? Ушул суроону жаңы эле айтып коеюн дедим эле да, жакпаган суроо. Жаңылыктарданбы? Президент көчөгүнү пресс-конференция. Аны уктук, өзүңүздө эмне жаңылык? Өзүмдөгү. Мен баягы жаңылыктар десе эле тиги өлкөдөгү жаңылыктарды айтып. Өзүмдө жаңылыктар корпоратив болуп атат, буюрса жаңы жылга даярданып атабыз, даярдык көрүп атабыз. Ошолор да. Жакшы. Аны эмесе Чолпондун жанында дагы бир диктор келген, аны экөө бир команда болот, тааныштырып өтөлү. Нуржигит Мырзабеков, кош келиңиз. Кош көрдүк. Нуржигит, сизде эмне жаңылык? Менде деле кандай жаңылык десем, жеке жашоомдо же өлкөдөгү жаңылыктарданбы? Өлкөдөгү жаңылыктарды айтыңызчы. Өлкөдөгү жаңылыктардан болсо, эфирдегидей ал жаңылыктарды көбүнчө мен эфир менен эле көрүп койсоңор болот негизичи. Азыр бул жерде баарын тактап айтпай эле коеюн. Макул, анда сөзсүз карап көрүп коюшубуз керек экен. Албетте көрүп коебуз. Жакшы, анда Чолпон, Нуржигит, сиздердин командаңыздардын аты болушу керек. Кандай ат коебуз? Кандай ат коелу? Кандай ат коелу? Өзүңөр каалагандай кое алсаңар болот. Пирамида. Андан башка коелу? Андан башка. Башка болсо, биз көбүнчө бир эмелерди чагылдырабыз да. Ошон үчүн давайте ракурс. Ракурс командасына коучубалар, анда эмесе өзгөчө аталыштагы команда болду. Анда эмесе булардын атаандаштарын биз тааныштырып өтөлү. Бизде бул жакта дикторлор отурса, бул жакта экөө теңирчи. Тааныштырып өтөлү. Төлөгөн Мамыров, ырчы, кош келиңиз. Төлөгөн, бүгүн ойгонсоңуз эле ушундай толук болуп калыптырсыз, Ооба, негизинен дайым кечинде жатканда арык чырай сонун эле болуп жатам. Албетте апамдын көз карашы менен караганда. Негизинен эртең менен турсам эле ушундай болуп калам. Ушундай болуп каласыз, Эмне себептен? Анын себеби баягы эртең менен жылмайып, анан кең пейил болбой койгонуман, анан денедеги түзүлүштөрдү ошого карап Ошого жарашып калат экен. Жакшы, Төлөгөнгө койчобалар. Төлөгөн менен биргеликте бизди ойной турган жаш ырчы аткаруучу Эрмек Аксакалов бизде конокто. Колчобалар. Эрмек, кандай ырлар жазылып атат? Ырлар буюрса Төлөгөн байке экөөбүз жакшы ырлар жазалы деп жакында кеңешип атабыз. Жаңы жакшы ырлар бар. Мен да толук эмес болчумун, түндө Төлөгөн байкенин жанында жаткам да деп атам. Ушундай болуп калыптырмын десең. казанга жыласың. Тололбай жүргөндөр Төлөгөнгө барыш керек экен да, Экөөбүз барышыбыз керек. Төлөгөндө болуп калсакчы. Жакшы, анда Төлөгөн, Эрмек, сиздердин командаңыздардын аты кандай? Сунуш бар. Ушул сөздөн алыстабай эле. Булар баягы биз экөөбүз барышыбыз керек деп атпайсыздарбы? Сиздер Башкача болуп калат экен, барбай болчу. айтайын дегеним, биз команданын атын токчулуктун белгиси деп койдук. Токчулуктун белгиси. Ооба. Жакшы, токчулуктун белгиси. Токчулуктун белгиси. Анда токчулуктун белгиси командасына койчобалар. Рахмат. Аны эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз командалар менен таанышып алдык. Бизде Ракурс командасы жана токчулуктун белгиси командалары бар. Бүгүнкү оюнда Халва шоудо кечке сүйлөшүп отурбайбыз, ойнойбуз. Болгондо дагы эки команда жарышып ойношуңуздар керек. Эгерде мыкты оюндарды, балдарды, упайларды топтосоңуздар, сиздерге белектер бар. Анда даярсыздарбы оюнга? Даярбыз. Даярбыз, Анда эмесе биз дароо эле биринчи оюнубузду баштайбыз. Бул тамга жегиш деп аталат. Кеттик.
Анда эмесе көрсөтүүбүздү улантабыз. Биз болсо Халва шоудон тамга жегич деген оюнубузду баштаган турабыз. Бул алгачкы оюн. Анда эмесе кайсы командадан баштайлы? Ошондо биз азыр тамга жейбизби же тамак жейбизби? Тамга жейбиз. Тамгалардан жейбиз. Курсак ачкан болсун деп. Кайсы командадан баштайлы? Сулуулар баштасын да. Кандай? Биз баштай берели анда. Сулуулар баштасын. Алгач таныштырганыбыз. Коркпойбуз. Кыз бар турбайбы? Кыздарды сыйлап. Айтат го кыргызда Үч мырзанын арасында бир. ой кылымда кыргыздын аты улук, кыргызда кыздын чачы улук, кызыгын көрбөйт дүйнөнүн кыз сыйлабасы макулук дейт го. Биз макулук болгубуз келген жок. Ооба. Баштасын. Анда ракурс командасы баштайт экенбиз. Тиги чолпонго кошулуп эле Нур жигиттери жүрүп атат. Биринчи баштап эле. Арабыздагы бир Ай, деп кызга койгон да. зыйырмат көргөзгөн Ай үчүн деп рахмат депчи. ыраазы болот биринчи. Анда тамга жегич оюнун шартын түшүндүрүп өтөлү. Бул жерде мен сиздерге бир тамга айтам. Сиздердин командага ошол тамгадан баштап гана жооп бересиздер. Мен көп суроо берем. Буга 1 мүнөттүк убакыт берилет. 1 мүнөттүн ичинде көп суроого жооп берсеңер, ошончолук сиздерге упай берилет. Ошол тамгадан башташ керек. Ошол жооп. Туура болсо Сөз болуш дагы керекпи же? Баш тамгасы ошол болуп, кийинки сөздөр башка тамга болсо. баш тамгасы ошондон башташ керек. Туура болсо да, туура эмес болсо дагы бат-бат жооп бергенге аракет кылыңыздар, Түшүндүкпү? Анда силерден ким ойнойт? Ошондо мен тагыраак түшүнүп алайын. Бир тамга, бир эле сөз ошол тамгадан башталса болду, калганын кете берет, уланып. Ооба. Болду. Ким ойнойт? Экинчиңер жардам берсеңер болот, бирок дайыма бирөө ойнош керек. Ушуга, Эй. мен ойной берейин. Анда чолпондон баштайбыз. Чолпон сизге 1 мүнөт убакыт берилет. Бат-бат берем суроону, болушча бат-бат жооп бергенге аракет кылыңыз. Сиздерге И тамгасы берилет. Ыйлеп жаткан экенбиз да азыр. Анда даярсызбы? Даярым. Нуржигит сен эле болчу. Анда эмесе баштадык. Сиздин жакшы көргөн тамак? Айтып берсе болот да, баарын эле. Инжир. Жолугушууга эмне кийип баруу керек? Иттен терисинен. Жолугушууга сазда кимдер жашайт? Ит балыктар. Алтынды каяктан издесе болот? Эркештамдан. Эртең менен турганда эмне жакпайт? Эртең менен турганда ийне жакпайт. Отопление качан күйөт? Июнда Мектеп окуучулар тыгында эмне кылышат? иштешет. Эмне үчүн эчкиден мүйүз бар? Илеп белги үчүн. Балдарга кандай үлгү көрсөтсө болот? Икемдүүлүк. Уксусту эмнеден жасашат? Ириген. Бүттү? Иригенден. Аны эмесе сиздер бизге 10 сурообузга жооп бергенге жетишиптирсиздер. Ракурс командасына кол чабуулар болсун. Азаматсыздар. Аны эмесе оюн түшүнүктүү болду сиздерге. Анда токчулуктар белгиси командасына О тамгасын беребиз. Өзүңүздөргө окшош. О тамгасы ким ойнойт? Мен баштап бере берейинчи. Төлөгөн Чо Мамунов деген да. ойнойт. Анда эмесе сизге да 1 мүнөт убакыт берилет. Убакыт башталды. Биринчи суроо. Кайыңда эмне өсөт? Орок. Сизди чуркатканга эмне түрткү болот? От. Декабрда кимдер уйкудан турат? Окшоштор. Жазадан кантип кутулуу керек? Оңой. Үйдөгү курттарды кантип жоготсо болот? Ойноп. Шүрек эмне үчүн жашыл? От күйөт ошол үчүн. Бузованын жаңыры эмне жөнүндө? Оюнчук. Сизди ким жаман көрөт? Ойноштор. Депрессиядан кантип чыгыш керек? Күзүндө депрессиядан кантип чыгыш керек? Арылар балды кайдан алат? Ойдон. Ойкурдан. Заманбап би? Заманбап би. Оймо. Колбаса эмнеден жасалат? Убакыт бүттү. Бизде болсо 11 суроого жооп беришиптир. Токчулуктар командасына кол чабуулар.
Ошон менен таңга жегич рубрикабызда бизде 1 упайды токчулуктар белгисине бере турган болдук. Койчоболор 1-0 эсебинде таңга жегич оюну жыйынтыктайбыз. Анда эмесе кийинки оюнубузду дароо эле баштайбыз. Бул сен кайдасың деп аталат. Кеттик. Анда эмесе бизде токчулуктар белгиси командасы мына ушул Алло сен кайдасың деген рубрикабызга келип калышты. Азыр болсо төлөгөн табат, аны Эрмек жашырат экен. Сиздерге 90 секунд убакыт берилет. Бунда да бат-бат тапкан аракет кылыш керек. Сүйлөп эле айтып бере бересиз. Экранга бизде ар кайсы жерлери чыгат. Ошол жердин атын айтпай, бирок жакын кылып ошону таптырганга аракет кылышыңыз керек. Оюн түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү ооба. Баштайлыбы? Баштайбыз. Анда эмесе биздин убакыт башталды. Биринчи жерди чыгарып бериңиздер. Кийинкиси. Кийинкиси? Айта бериңиз. Сүйлөп айта бер. Жерди үстүнөн карай турган нерсе. Атмосфера. Жок. Галактика. Дагы. Жерди көрүп билесиң. Да, карап эле билип коесуң. Галактикадан да башка эмне? Кийинкиси. Кийинкиси. Эс аласың. Ал жакта жашыл, Таиланд. суулар, Жемне. Анталия. Жердин аты? боз үйлөр бар. Жердин аты? Жок. Боз үйлөр бар. Эс аласың, жайлоо туура. Кийинкиси. Ак, тиштери ак. Өстөрү кара адамдар жашайт. Негрлер. Ооба. Африка. Көптөр ал жака бири-бири менен жетелешип барат. Сүйүктүүлөр барат. Эс алып отурат. Анан парк. Көрөт бир нерсени. Кино. Ооба, туура. Кино эмне? Макул, кийинкиси. Кинотеатр. Көп адамдар ал жерге бош убактысында эс алып, бир нерсе окуп. Китепкана. Кийинкиси. Бул. Кийинкиси. Йо, айта бер да. Дагы кийинкиси. Дагы кийинкиси. Убакыт бүтүп калыптыр бизде, убакыт бүтүп калыптыр. Болгоду бизде төлөгөн 4 сөздү жерди таба алды, калганын таба алган жок. Фантомду айта албайсың. Аны эмесе мына ушундай эле оюнду кийинки биздин Ракурс командасына өткөрүп беребиз. Анда эмесе биз Алло сен кайдасыңды Ракурс командасы ойногон турат. Азыр Нуржигит табат экен, чолпон болсо болушунча айтып берет экен. Анда сиздерге дагы 90 секундтук убакыт берилет. Оюн түшүнүктүү болду. Баштадыкпы? Ооба, баштадык. Анда эмесе баштадык. Бизге биринчи жерди чыгарып бериңиздер. Чоң. Кыргызстанда 90%. Эмнелер? Кыргызстанда 90%. Эмне каптайт? Жер. Жок. Кургак жер. Мындай. Тоолор. Ал жерде деген баягы неме? Буякта көрсөтүп койду. Жок, кийинкиси. Жашыл жер. Эмне деп айтып? Көкшүбөр. Жок. Аяктан картошка өстүрсө болот. Эмне дейт? Тала. Туура. Буну кат жөнөтсө болот. Катты каяктан жөнөтөт? Телеграм. Жок, бул Почта. эмес. Биз баягы окуйбуз да. Билим алабыз, жогорку билим алабыз. Университет. Бул деген тиги Чыңгызхандын немеси, жери. Монголия. Сен каяктан туулуп өстүң эле? Жалалабад. Жок. Ошол мындай эмне деп айтабыз биз? Область. Жок, мисалы шаар деп айтабыз го? Район. Жок. Айыл. Сен каяктасың көп учурда? Жумушта. Мен каяктан мунун баарын жасап келдим? Жок. Салон. Сулуулук салону. Кичинекей балдар тиги ошол жактан Балдар тарбия бакчасы бар. алышат. Бүттү. Бардык сөздү таба алышты. Болгону филармонияны гана таба албай калышты. 9 биздин жерди табышты азаматсыздар, колчоболор Ракурс командасынан. Ошону менен Мындай ойлонуп калдым.
Жана бул команда баштап алгач баштап беришкенде биз үйрөнүп алдык эле. Андан биз жеңдик. Ошондой болот экен. Бул кезекте биз кылып булар көрүп үйрөнүп алып эле булар жеңди. Ооба, ошондой болду, азаматсыздар, колчоболар. Чындыгында ал эми азыр болсо Ракурс командасына 1 упай берилди. Ошону менен 1-1 эсебиндебиз. Колчоболар. Ал эми азыр болсо биз кийинки оюнубузду уланта беребиз. Бул жарнама базары деп аталат. Кеттик. Ана эмесе көрсөтүүбүздү уланталы жарнама базарына бүгүн бизде Ракурс командасы жана ошондой эле токчулуктун белгилери командасы бизге келишкен. Колчоболар бирибизди колдоп туралы. Мына ушул командалар азыр биздин базарда сонун нерселерди жарнама кылышат. Сиздерге мына ушул буюмдарды беребиз. Сиздерге диск, сиздерге ушундай изолента. Мына ушул колуңуздардагы турган буюмдарга азыр жазуу түрүндө кыласыңарбы, ырдайсыңарбы, актёрдук чеберчилик көрсөтөсүңөрбү, кыскасы мыкты жарнама керек. Өзгөчө, жөн эле мактап коюу эмес, өзгөчө жарнама күтөбүз. 5 мүнөткө убакыт берилет. Эгерде мыкты жарнама кыла турган болсоңуздар, өзгөчө боло турган болсоңуздар, анда бизге ошол командадан упай берилет. Кезек Түшүнүктүү болду, 5 мүнөт. Анда азыр 2 командага тең эле 5 мүнөттүк убакыт беребиз. Сиздерге балким жазганга дагы барактарды беришибиз мүмкүн. Ага чейин биз жарнама көрүп келели. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Биз болсо жарнама базарына 2 команданы алып келгенбиз. Экөөнү базар дегенде ушундай да. Экөөндө мына ушундай буюмдар бар. Аны бесе биз жана кайсы командадан баштаганбыз? Жана бизден башталган. Эми азыр Ракурс командасы баштайт, Аны эмесе бул камерага карап алып баштай берсеңиздер болот. Өз жашооңду жаңы барактан баштагың келеби? Стив Джобстон акыркы чыгарган эң гиперылдамдыктагы инновациялык гаджети. Сиз каалагандай чексиз сактоо мүмкүнчүлүгү. Эң негизгиси бул дискте жашоонун бактылуулукка, ийгиликке жетүүгө ачкычы бар. Жакшы жактары сууга түшүрүп алдым деп коркпойсуз. Үстүнө автомобиль менен гана тебелетпесеңиз, бекемдигине кепилдик бар. Ришенк, бул сенин акыркы мүмкүнчүлүгүң. Сатып алууга шашыл. Колчоболар. Чыныгы. Мүмкүнчүлүк эмес. Бизде ал машина менен тебелеп кеткен учурда биз менен бириктирип жамап алсаңыздар болот. Жакшы, Ракурс командасына колчоболар. Азаматсыздар, жакшы реклама, кыска жана нуска. Аны эмесе сиздер мындай өзүңүздөр эле сонун көрүнөсүздөр да негизи. Токчулуктар. Ой, Кудай. Токчулук белгилери командасы. Бул токчулук дегенде сен жаап жашырып да кое албайт экенбиз да. Көрүнүп чыга калат экенбиз мынтеле. Бажырайт. Анда баштайбыз. Эми биз жазбайлы мындай эле айтайлы. Бул деген базардын тилинде айтайынчы. Бул деген урматтуу туугандар, биздин үй бүлөлүк шартында керектелүүчү буюм. Албетте, мен ойлойм баарыңыздардын үйүңүздөрдөгү бар буюм, бирок түгөнүп калган учурда кимге чалышты билесиз. Мага чалыңыздар деймби? Дегенде эле муну менен биздин атаандаш досторубуз айткандай сынган дисктерин дал ушул менен буюм менен жамап, анан өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдөгү керектелүүчү буюмдардын тетиктери сынган болсо, ушул менен жамасаңыздар болот. Ал үчүн сиздер Төлөгөн Мамуровду Инстаграмдан издеңиздер деймби? Өзүн рекламага, Андан кийин Эрмек дагы реклама кылсын. Сүйлөй берди. Келиңиздер кандай реклама кылсам экен? Машина саткандай эле баштап элечи. Айбиом 2-3. Дизель, май жебейт. Трассада 7 литр эле май жейт алгансың. Ошо сиз эле сатыңызчы, сиз ошо жака ылайыктысыз го. Келиңиздер, мен сиздерге арзан баада беремин. Жада калса бизде рассрочкага да алсаңыздар болот. Базар башынан дагы аябай арзан, сапаты. Бул эмне өзү? Эмне өзү? Эме? Изолента жамагыч деп коеюнчу кыргызчасы, Жамагыч. Урматтуу мырзалар, сиздерге да керектелүүчү нерсе, анткени үйүңүздөргө келгенде жубайыңыздар сиздин мээңиздерди жеген болсо, дал ушул нерсе менен оозун жаап койсоңуздар болот.
Андан кейін Жалаң мырзалар алат қой, айымдар, сіздер дағы күйөөңүздөр айтканын кылбай жаткан болсо, беттерине мындай жабыштырып туруп, кайрадан алсаңыздар эле кыйкырган бойдон сиздин ар кандай койгон шартыңызга макул болот. Демек, сиздерге ар кандай шартта керектелүүчү жаматкыч бизде. Келиңиздер, алыңыздар. Тоқшылықтың белгілері командасына қолчолар. Жақшы. Ақырқы ойлап тауышылары қиын болды, жақшы болды. Анда бесе, біздің кесіптештердің айтуысы бойынша екі командаға тең бірден бал беруісін сұранышты. Анда сіздер менен ошондо 2-2 деген ұпай менен келе жатабыз. Қолчолар. Оконду ортосунда. Бизди туруп атасыңар да. Анда бесе, ойындар жагып атабыз сіздерге? Сонун. Жагып атат, уланталуу. Ада месе бизде кийинки оюнубуз бул достор жардамга деп аталат. Достордон жардам сурайбыз. Балким азыр сизге байланышка чыгып калышыбыз мүмкүн. Даяр болуп туруңуздар. Достор, жардамга биз оюнубузду баштайбыз. Ал эми бизде болсо жогоруда ракурс командасы баштаган болчу, ал эми азыр болсо мына ушул токчулуктун белгилери командасынан баштайбыз. Биздин бул оюнубуздун шарты мындай. Экранга суроо чыгат. Мына ошол суроонун 3 варианты дагы бар. Азыр ракурс командасы бул жака бир тамга ачышыңыздар керек. Ошол тамгадан башталган контакт ачалабыз. Экөөңүздөр тең издесеңиздер болот. Анан бул жактагы суроону окуп, жоопторун айтып, 1 мүнөттүн ичинде жообун алып калышыңыздар керек. Түшүнүктүү болдубу оюн? Анда ракурс командасы бул жака кайсы тамганы айтат элеңиздер? Т тамгасы. Т тамгасынан башталган контакттарды карайбыз. Тыдан башталган биздин достор даяр туруңуздар. Ал эми азыр болсо чалып аткан учурда үнүн чоңойтуп, анан микрофонго жакыныраак калмайсыздар, угулуп калуу үчүн. Ал эми азыр болсо экранга бизге суроону чыгарып берип койсоңуздар. Ошону билген адамды издейбиз, Бул сөзгө ким таандык? Архитектура, бул тоңуп калган музыка. Сиздер Т тамгасынан башталган контакт таптыңыздарбы? Ал суроону өзүңүздөр жооп бере албайсыздар. Ооба, Ошол достор жардам бериш керек. Азыр да эле таап жүрдүм. Тамганы баштык. Кимдер бар экен? Төлөгөн Мамыров. Сен мага чалдың. Дагы? Татына качканова деген жалайын бектерке да. Бирок билбесе керек. Азыр көрүп атса, таарынып атса керек, Мен билем деппи? Мен билмекмин, эмне чалып бербек белиң деп. Анда бат-баттан болсо жакшы болот эле Тыдан башталган досторго. Архитектура. Чалсак? Демек. Мындай кылайын, сен кимге чалайын деген ойдосуң? Азыр. Өзүңдөгү тааныштардан. Менде деген тааныштар көп экен. Бирок архитектура тармагынан түшүнүгү барбы деген суроо туулат. Тилек деген байкеге чалайын. Үнүн чоңойтуңуз. Чакыруу кетип атабы? Анан микрофонго жакын кармалыңыз, Эскертип, эфирде отурамын деп. Биринчи эфирде отурам деп айтып алсам болобу? Жок, дароо чыгарыңыз. Дароо айтып туруп, бул жакта окуп жетишпесеңиз жообун ала албай каласыз 1 мүнөт. Ассаламу алейкум. Алейкум. Жакшысызбы байке, кандайсыз? Жакшы. Сизге азыр Халва шоу эфирден чалып атам. Бул мен Эрмек. Сиздин жардамыңыз керек бизге. Бул сөз кимге таандык? Архитектура бул тоңуп калган музыка. Асы Янгон Гёте. Бсы Фридрих Шеллинг. Себастьян Бах. Бсы Себастьян Бах дейт. Дагы жок. Архитектура деген сөз. Бул сөз кимге таандык? Архитектура бул тоңуп калган музыка дейт. Асы Иоганн Гёте. 20 секунд калды жообун. Фридрих Шеллинг, Себастьян Бах. Бир вариантын айта калсын, А, Б, В. А, Б, В. Себастьян Бах. В варианты. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ана эмесе биз болсо мунун жообун айталы. Бул сөз кимге таандык? Архитектура бул тоңуп калган музыка деп айткан экен. Муну болсо Себастьян Бах деп жооп беришти. Тилекке каршы бул туура эмес болуп калды. Анткени Фридрих Шеллинг айткан экен. Мына ушундай. Ана эмесе ушул эле оюнду биз ракурс командасы ойнотобуз. Сиздер тамга айтыңыздар бул жака.
Q тамгасынан. Барбы Q тамгасынан? Барбы, жокпу? Алба шоудоларга чагыңыздар. Администраторлар. Чолпон сизде карасаңыз болот. Менде Х-га жок. Эгер такыр жок болсо, анда башка тамга айтсаңыздар болот. Кийинки тамганы деле ойлонуп койдук, бирок көрүңүздөр. Кийинкисин эле айта бериңиз. Кийинкисин айта бериңиздер. Ошо десеңер го. Жок бекен? Чыкы жок. Анда Ф. Ф. Фатима көп кой. Фарида. Фарида дегендер бар. Бар бекен? Ой. Агайым бар экен, бирок ал түрк да, кыргызча билбейт. Анда оңойраак тамга айтсак, жакшы болот эле. С. С тамгасына. С. С тамгасын издеп атышат. Ал эми бизге болсо суроону чыгарып берип койсоңуздар экранга. Бар бекен? Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Сүйкүмө жеге чалалы. Халва шоу. Кимге? Сүйкүм. Билиши мүмкүн. Анда эмесе суроону окуп алыңыз. Мегаком экен да. Француз тилинен которгондо. Мен комедиса барбы десең. Ошону айтып атам. Сиз чала калсаңыз болот, Чолпон. Бат-бат убакытты алып атасыздар, аябай. Бат-баттан чалсак аябай. Меники да неметип калган болуш керек жана. Чалып атабыз, Эми болуп атат. Бош эмес болуп атат линиясы. С тамгада токтолдук, Ооба. С тамгасынан башка адамдар болсо деле чалып берсек болот. Азыр мен чалып атам. Кимге? Сүйкүм эжеге. Аркаңыздагы суроону окуп алыңыз. Сүйкүм эже, саламатсызбы? Мен Нуржигит, Халва шоудон чалып атам, түз эфирдебиз. Анан сизге бир суроо берем, жооп бересизби? Кандай суроо? Берер. Кандай өсүмдүк француз тилинен которгондо 1001 түн деп аталат? А варианты кунжут, Б варианты кардамон, В ландыш. Наверное, ландыш. Ландыш, да? В варианты. В варианты. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Рахмат билдиребиз. Кандай өсүмдүк француз тилинен которгондо 1001 түн деп аталат дегенге ландыш деп В вариантын жооп беришти, бирок бул дагы туура эмес болуп калды. Бул кунжут. Биз мына ушинтип эки жактан тең эч кандай жооп ала алган жокпуз, туура эмес болуп калды. 2-2 эсебинде кала беребиз. Өзүбүз кол чаппайлы. Анда эмесе. Сиз чалган киши музыка деген сөздү укканда эле Себастьян Бах депчи. Ошондой болуп калды. Ооба. Бул жактан Бирок ал архитектура жөнүндө сөз кылган болчу. Мына ушундай айла жок, биздин суроолор дагы баш айлантма. Анда эмесе биз кийинки оюнубузду баштайбыз. Бул оозумдан оку деп аталат. Кеттик. Эми көрсөтүүбүздү улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бизде болсо оозумдан оку деген оюнубузга келип жеттик. Биздер Ракурс командасы оюнда азыр Нуржигит мына ушул азыр кулакчынды, наушникти тагынат. Мен музыканы болушунча коём, тагынып алыңыз. Ал эми бизге экрандан ар кандай сөздөр, сүйлөмдөр чыгышы мүмкүн. Чолпон, мына ошол сөздөрдү оозуңуз менен гана айтып бериңиз, Колдорду, башты, көздү кыймылдат дейме жок, ооз гана кыймылдаш керек. Музыкага болбойт экен деп кой. Анда эмесе Нуржигит мени угуп атасызбы? кулакты кыймылдатабыз. Нуржигит мени уккан жок, демек музыка ойноп баштады десек болот. Буга дагы убакыт берилет. Убакыт берилет. Сиздер болушунча бат-бат тапканга аракет кылыш керек. Анан эгерде сиз таппай аткан болсоңуз, варианттарды айта бериңиз, анткени эфирде пауза болуп калышы мүмкүн, сиз сүйлөбөй калсаңыз. Анда эмесе даярбызбы? Даярбыз. Баштадык. Убакыт кетти. Биринчи сөз. Бирден айта бериңиз. Биз эң Бир аз үнүңүз чыгарып айтсаңыз болот. Н. Бир аз эле. С. эт, С. эт, С. сил, С. тиш, С. эт, Алуу. Аю. Алуу. жайлоо, С. Алуу. эс алуу, Күнү. үй, Күнү. үтүк, Күнү. С. Алуу. үндүк, эс алуу үйү, Биз
эс алуу күнү. Жолуктук. Биз эс алуу, Күнү. биз эс алууну, Күнү. биз эс алуу, Күнү. Күнү. Жолуктук. Жолуктук. биз эс алуу жолу, Жолуктук. жолуну, жолунун, Жолуктук. Тук. биз эс алуу жолу, Күнү. түз таппай жатам. Макул. Биздин. Биздин Жумушка. жумушка Кабыл алды. алып барат. Кабыл. Кабыл алды. Бизди жумушка. Биз жумушка Уақыт Кабыл бүтті. алды. Аппарат. Уақыт бүтті. Бізде 5 сөзді тура тауышты. Біз эс алуу, қайра бізді жумушка деген сөздерді тура тапты. Бізде сүйлемді оқысаңыз, сүйлемді оқысаңыз, біз эс алуу күнү жолуктук деген сөздерді сіз тура емес таба албай калдыңыз. 5 сөздү ракурс командасы тура Мен ар бир тапты. өз сөздөр өз-өзүнчө чыгат го деп ойлогом да. Мондай болчу. Сүйлөм турбайбы? Ооба, сүйлөм. Мен ошон үчүн эскерткем, бул сүйлөмдө болуп калышы мүмкүн деген. Бирок бирден айтып сүйлөмдү түзсөңөр болот. Анда эмесе биз ушул эле оюнду токчулуктун белгилери командасына беребиз. Кеттик. Анда эмесе биз көрсөтүүбүздү уланталы, ракурс командасы ойноп бүттү, ал эми азыр мына ушул сонун жигиттер келип калды. Оюнду баштай берели. Мен азырча музыка кое элек мен. Билбексем болуп элеби? Оюн түшүнүктүү болду, даярсыздарбы? Анда эмесе Төлөгөн мырза, сиз мени угуп атасызбы? Десем, уккан жок демек, анда оюнду баштай берсек болот экен. Сиздерге да убакыт кетти. Баштадык. Жүрөк Жүрөк. таш эмес. Таш. Жүрөк. Тагы. Таш. Так. Таш. Жүрөк. Таш. Жүрөк. Тас. Жүрөк. Тас. Таш. Ш. Таш. Башынан жүрөк. Таш эмес. Жүрөк. Жүрөк. Таштыктадык не? Жүрөк. Таш. Ш. Жүрөк жылы тас. Жүрөк. Жүрөк. Таш. Жүрөк. Тас. Кийинки сөздү айт. Кийинки сөздү. Эмес. Тасты отут. Эмес. Эмес. Жүрөк тас эмес. Анан. Кан суу эмес. Кан. Кар. Кан. Кат. Кан. Н. Калы. Н. Кан. Кан. Суу. Калы. Кан. Кагын. Кан. Н. Кан. Н. Кан. Суу. Кан суюк. Суу. Кан суу. Эмес. Кан суу эмес. Жүрөк тас эмес, так эмес, таш эмес. Кан суу эмес. Кан суу эмес. Эртең. Эртең. Сага. Сага. Оба. Акыр айтасыз. Оба. Дейм. Оба деп Дейм. Болду. Дейм. Баарын таба алды. Булатат окшойт. Жүрөк, таш эмес, кан, суу эмес, эртең, сага, оба, дейм. 10 сөздү таап алыптыр. Колчолор. Азаматсыздар. Анда эмесе мына ушундай кыйын. Музыка сонун экен. Угуп атырып Мына ушинтип бизде азыр баягы токчулуктардын белгиси командасы бир опай алды. Ошон менен 3-2. Колчолор. Анда эмесе биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Ал эми азыр болсо биздин оюнубуз бул калпы чымбы деп аталат. Кеттик. Анда эмесе көрсөтүүбүздү уланталы. Бул калпы чымбы деген рубрикабыз. Мына ушул колумда карточкалар бар. Бул жакта калп, чын деп жазылуу, правда, ложь деп жазылуу. Мына ушуларды мен аралаштырып эки командага бирден берем. Бирок эки команда бири-бириңерге көрсөтпөшүңөр керек. Анан эгерде правда деген келип калса, чындык деген келип калса, чын окуяны айтышыңыздар керек.
аны экинчи команда булар калп айтып атат же чын айтып атат деп табыш керек. Эгер калп деп келип калса, анда калп айтышыңар керек, бирок экинчи командабызга калп айтып атканыбызды билгизбей айтышыбыз керек, чындык сыяктуу. Анан аны дагы экинчи команда калп айтып атат, чын айтып атат деп. болсо боло берет. Ар кандай, өзүңөр каалагандай. Оюн түшүнүктүү болду. Түшүнүктүү. Анда эмесе сиздерге мен карточкаларды берип баштайын. Бирөөнү тандап алсаңыз болот. Командага бири эле жетет, Бирөө эле жетет. Кеңеш алыңыздар. Карта ойногондой экен да бияга. Бири-бирибизге көрсөтпөйбүз, командалар кеңешип, эмне окуя айтарыңыздарды өзүңүздөр чөчсөңүздөр болот. Анда эмесе Халба шоудо бизде Ракурс командасы жана ошондой эле токчулуктардын белгиси командасы. Даярбызбы? Даярбыз. Жана биз Ракурстан баштаганбыз. Азыр болсо токчулуктун белгилери командасы баштайт экен. Келиңиздер. Биз кечээ күнү эле Эрмек экөөбүз жакшы бир тойго барганбыз. Мен суунун боюнда деген ырымды аткарып, элдерге жакшы элдер жакшы кабыл алып, элдер дагы чогуу урдашып, андан чыгып, экөөбүз дагы башка тойлорго бардык дагы, андан кийин дагы бир тойдон бириктик, Кайра 3-чү тойдон жолугуп калдык. 3-чү тойдон жолугуп калдык. Ошол. Ошол. Бул ошондо окуя чын болду же калп болуп калдыбы? Менин оюмча калп. Дагы ойлонуп көрүңүздөр. Менин оюмча чын. Троллдо калп. Ада Ракурс командасынын жообу калп же чын? Калп. Калп деп. Биз талкууда кылган жокпуз мисалы. Жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. Калп деп беречи. Калп. Макул калп. Анда сиздердин акыркы жообуңуздар калп. Анда карточкаңыздарды көрсөтүп койсоңуздар. Чындыкты таап азаматсыздар. Ракурс командасы туура алышты. Анда мына ушундай эле оюнду Ракурс командасы сиздерден баштайбыз. Кимиңиздер айтасыздар? Нуржигит айтып берсин. Кече бизде корпоратив болгон. Анан ал жакта көп ырчылар келмек, анан негизи Гүлнур Сатылганова келип, бизге жакшы чыгармаларын аткарып кетти. Мирбек Атабеков келди. Мирбек Атабеков 10 чакты ырнырдады, Гүлнур Сатылганова 5 ырнырдады го дейм. Негизи корпоратив аябай жакшы болду. Окуя ушундай болду, Шаарда эмес болчу. Анда сиздердин жообуңуздар? Чын дедик. Чын дедик. Бул чын. Акыркы жообуңуздар, Анда сиздердин карточкаңыздарды көрсөтүп Көргөзүп коюңуздар. койролу. Бул калп болду. Гүлнур Сатылганова келген эмес. Атабеков келген. Атабек келди чындап. Мына ошентип Ракурс командасы таап алышты. Азаматсыздар кол чабалар болсун. Ошону менен сиздерде 2 балды тең ыйгарабыз. Ошону менен сиздерде 4 упай, сиздерде 3 упай болду. Кол чабалар. Ракурс командасы азырынча алдыда. Анда эмесе ушундай эле жакшы маанай менен биз кайсы жылдыз деген оюнубузду ойноп баштайбыз. Көрсөтүүбүздү улантабыз, кайсы жылдыз оюнубузда азыр чолпон табат жылдыздарды, аны Нуржигит жашырып берет. Анда эмесе сиздерге буга да убакыт берилет, адаттагыдай эле бат-бат тапканга аракет кылышыңыздар керек. Бул дүйнөлүк жылдыздар болушу мүмкүн, кыргызстандык жылдыздар болушу мүмкүн, актерлор, актрисалар, футбол жылдыздары болушу мүмкүн, кыскасы бардыгын тапканга аракет кылабыз, Даярсыздарбы? Даярбыз. Анда эмесе баштадык, биринчи жылдызды чыгарып бериңиздер. Мод менен дуэт ырдайт го. Мод менен? Сопрананы ырдашат. Ани Лорак. Бул модель кыз. Кыргыз аты Кыргызстандык. Элина Абай кызы. Жок, модель. Бегимай Карыбекова. Кийинкиси?
Жакында эле Билли Айлиш менен жана Димаш менен өзүнүн россиялык шоумен Игорь Крутой? Жок. Шоумен? Конокторду чакырып, алып баруучу шоумен. Алып баруучу. Кечинде алып барат көбүнчө. Иван Ургант. Өзүнүн фигурасы менен көбүрөөк белгилүү. Дженнифер Лопес? Жок, дагы. Бейонс? Дагы. Фигурасы менен дагы эмнеси менен? Эмне ырдайт? Көбүнчө башка моделдерге модель бул дагы. Аталышы, фамилиясы мындайча айтканда түрктөрдүн бир сөзүнө окшош келет. Кардашьян? Бизде рэпер бала. Баястан? Жаңы эле айттым, эмеси вокал менен аябай өзгөчөлөнгөн. Димаш. Мусулман мушкер. Ким эле? Кимби? Конор Макгрегор менен Убакыт салышкан. бүттү. Убакыт бүттү. Ал ким да? Ой-ой-ой. Тилекке каршы таппай калдыңыз. Акыркысы да бул Хабиб. Хабиб да, Хабиб. Болчу. 6 сөздү туура таптыңар. 6 адамды, 6 жылдызды туура табышты Ракурс командасы. Анда эмесе ушундай эле жылдыздарды биздин экинчи командабыз токчулуктун белгилери командасы ойнойт. Аны эмесе көрсөтүүбүздү улантабыз. Бизде болсо кийинки оюнчуларыбыз келип калды. Төлөгөн табат, болушунча Эрмек батыраак айтып бергенге аракет кылабыз. Бизде убакыт сиздерге да чектелүү. Аны эмесе биринчи жылдызды баштайбыз көрүп. Кийинкиси. Кийинкиси. Көп элге үнү менен таанымал. Дүйнөгө же Кыргызстанга? Кыргызстанга эле. Кыргызстанга Керим Турапов. Жок. Аял. Аял? Ооба. Салмат Садыкова? Жок. Дагы? Ырларын айтсам болот. Муңдуу ырлардан ырдайт. Кайсы ырдырдайт? Кийинкиси. Кийинкиси. Дагы кийинкиси. Дагы кийинкиси. 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 Казак элинде тиякта да жок, биякта да жок деп ырдап. Эсмахан. Азыр сизге жакын эле иниңиз болот. Оюнчу, футбол оюнчу, жаш оюнчу. Нуржигит. Эмеби? Алыкулов. Кийинкиси. Кийинкиси. Дагы кийинкиси. Кийинкиси. Кыйын айым спорт менен машыгат. Жакында эле. Кыргызбы? Ооба. Жаш спортсмен кыз. Айсулуу? Кийинкиси. Сен билбей турбайсың. Бүттү. Ушуну менен бүттү. Болгону 3 жылдызды тапканга аракет кылышты. Бул команда ошону менен бизде Ракурс командасында 5 упай жана ошондой эле токчулуктардын белгилеринде 3 упай болду. Кол чабуулар болсун. Ал эми сиздер менен бир аздан кийин жолугушабыз. Ада эмесе көрсөтүүбүздүн эң сонун учуруна келип жетти. Ушул мүнөттөр мага да аябай жагат да. Анткени биздин келген конокторубузга белек тапшыруучу убакыт келип жетти. Аны эмесе бүгүнкү күндүн эсебинен Ракурс командасы 5 упайга ээ болушуп, биздин жеңүүчүлөр аталды. Ракурс командасына мына ушундай белектер сиздерге. Биздин атыбыздан жаңы жылга белек болуп калсын. Белек сурабак эми. Бизден эрте келип алыңыздар эле билгенбиз биз утабыз. Ал эми биздин келген конокторго утулгандарга да жөн эле кетире бербейбиз. Мына ушул Россия кинотеатрына сиздерден мындай билеттер. Сертификаттар. Экиден беребиз. Биздин билеттер сиздерге караганда чоң болду. Колчобулар. Биз деле утканыбызда белегибизди Эрмек экөөбүз каршылаш командага бермекпиз, анткени айымдары бар дегендейчи. Башында эле айтып атышкан, силер эле уткала деп атышкан. Биз утулуп калсак чырдап чыгайын деп аткам, айымдар бар. Жакшы. Анда келгиле өзүбүз үчүн бир катуу колчобуз, Азамат сиздер дейли. Бүгүн Халва шоунун коноктору экөө тең дикторлор Чолпон Медетбекова жана ошондой эле Нуржигит Мырзабековдор конокто болду Ракурс командасы. Жана ошондой эле белек утуп алдык, мага кайрылып, ким мага шерик болот ошону чечип алайлы.
Ал эми экинчи команда булар токчулуктун белгилери Мындай болуп командасы аталган Төлөгөн Мамыров жана Эрмек Аксакаловдор болду. Кол чабуулар. Ал эми азыр келиңиздер барыбыз өйдө турабыз. Эми бизге музыка коюлат, бийлейбиз. Бул биздин салт. Ооба. Дайыма программанын соңунда биз сону бийлейбиз. Азыр болушунча бийлейбиз, кеттик.